тияк театрда экөөбүз тең жашоодо жуппуз. Комментарийлерин оккон, ушу Зыйнат менен Дамир экөө издешпей табышыптыр деп айтканчы. Экөө тең таң алдында Дамирди тилдесем, азыр чочунда тилдеп бүтпөйм, Зыйнатты экөө издешпей табышыптыр. Негизи дагы деле бирибизден уялабыз, чын айтсачы. Мындай ашыкча бир нерсе сүйлөдү, көзүбүзгө карап албай эле биринчи жолуккандай өзүнчө эле. Менин балдарым чоң ата чоң апа деген нерсени билсе экен деп, анткени мен аны да билбей калдым. Анан Аскар менин ошо эң бир чоң кыялдарымдын бирин аткарды. Бул ата деген эмне экенин көрсөттү да. Мен өзүм кулагымда 5 тешик, ар бирөөсү нота, тырмагым аргандай. Арина өз жай. Эзилче. Чынын керек турабы? Эми ошол мени кыжалатып калат. Бул деле башка кесиптештер менен, башка кыздар менен деле аткарат, мен деле башка жигиттерим, бирок биз бир чөйрөдөн болуп аткан, бирибизди тааныйбыз да баарыбызчы. Бул болбойт, бул болот деп бирибизге эме беребиз, уруксат беребиз, жана бербейбиз. Мен ошо кучактаганды, мынтип эркелешкенди эле жактырат экенмин. Таскар болсо тескерисинче канчалык алысыраак турсаң, канчалык азыраак сүйлөсөң, ошол көбүрөөк жагасың да. Бирок эмне болуп мени алып алганын билбейм. Дамир менен Аскардын окшоштуктары эмне деп эле монтип эле ошо кебедеси эле окшош болбосо, анткени ал Аскар эле да. Кимдин Толкунбектин эмеси болуп атпайбы? Жалпак тил менен айтканда ойношуда. Саламатсыздарбы? Мен Качкынбаев Аскар. Кыргыз драма театрында Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында актер болуп иштейм. Иштегениме быйыл 10 жылдай болуп калды. Эң биринчи чоң тартылган тасмам бул сериал таң алдында. Бул жак менин жубайым Арина Исакова. Салам, менин атым Исакова Арина. Мен 10 жылдан бери киного тартылып келем, тияк театрда. Экөөбүз тең жашоодо жуппуз. Чыгармачылыкта экөөбүз кесиптешпиз. Сола YouTube каналына келип калдык. Биз менен болуңуздар, биз менен Лавис деген программасындабыз. Бирибизди канчалык деңгээлде жакшы билебиз деген азыр суроолор болот. Кызыктуу болот. Андыктан көрүңүздөр. Анда мен баштай берейин. Биринчи мага берилген суроо Арина менен биринчи жолугушуу кандай болду эле, каяктан болду эле. Анан Аринанын ошо биринчи жолугушууга келгенде кандай кийинип келди эле дейт. Биз биринчи жолукканда театрдын фойесинен дискотека болуп атканда ошол жактан жолукканбыз. Үстүңкү этаждан, астыңкы этажында башка университетти, окуу жайыбы ошол бийлеп ачканда биз үстүңкү этаждан экөөбүз бири-бирибизди көрүп калып, анан жөн эле бийлеп, анан эмне болуп кетти билбейм, ошол алдынан түшүп, элдире кошулуп, аябай бийлеп кеткенбиз. Эң биринчи жолугушуум ошол болгон. Бирок эмне кийип жүргөнүн эсимде жок. Сенин эсиңде барбы? Кошумчалап кетейин. Менин өзүмдүн эсимде жок. Эмне кийип жүргөн, анткени мен күндө ар кандай кийинчүмүн. Жада калса мен тырмактарымды ушу кийимиме ылайык кылып боечумун күндө. Ошо мен өзүм айта албайм, бирок эсимде кайсы университет жүргөн эсимде, университет Арабаевдин студенттери болчу. Анан калган баары туура эле. Кийимимди өзүм билбейм. Мен сенин эмне кийип жүргөнүңдү өзүм деле билбейм. Бирок ошол фойеден жолукканбыз, Жаңы Переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Алгачкы таанышуу сизге Аскар менен эмнеси менен эсте калды дейт. Негизи эң алгачкы жолугушуу бул футболдон болгон.
Мен өзүм футболдун көрөрманы болчумун. Анан футболго ошо досторум менен барып жалгыз кызмын. Футболду жакшы көрүп, футбол көрүп келейин деп барганда бир эле жигит көзүмө урунду да. Жалаң актерлор жүрөт, мындай сулуулары деле бар. Анан эмнегедир өзгөчөлүгү менен мага ошо көзүм жылуу мындай эме көрүндү. Мен өзүм кичүү байкем футболду жактырат эле. Анан Барселона клубуна эме болчу, көрөрмөн болчу Барселона клубун. Анан бул ошо Барселонанын формасын кийип жүрөт биринчиден. Экинчиден колуна бир нерселерди мондай тагып алган. Анан биягында бандамка жолук. Көзүндө капкара очки, өзү бойлуу, анан өзгөчө да бөлөкчө да элдин баарынан. Очки кийип футбол ойномок. Очки кийип жүргөн, кара очки мен эсимде. Же ортодон тыныгуу билеми, бир эле сразу көзүмө урунду. Анан өзгөчөлүгү ошо болду. Мага мындай элге окшош эмес, бөлөкчө жүргөндөр жакчу. Мен өзүм кулагымда 5 тешик, ар бирөөсү нота, тырмагым аргандай, мен да билерик бир нерсе тагынгам. Башкача кийинчимин, стилим, анан ошо нерсе мага бир тартты. Бир караганда дароо эле Аскар көзүмө көрүнгөн. Ошол. Так, экинчи суроо. Мага берилген экинчи суроо. Аринаны үйдөгүлөр эмне деп эркелетет? Анан курбулары эмне дейт? Менин үйдөгүлөрүм эмне деп эркелетет? Жок, менин үйдөгүлөрүм. Жок, менин сен үйдөгүлөрүң билесиң да эмне деп эркелетерин. Мен үйдөгүлөрүм. Сен үй бүлөгүңдөгүлөрбү? Ооба. Аринанын азыркы учурда Азат деген жалгыз байкеси бар. Ал Аринаны Ари деп эле айтат, кыскача. Ошондой айтат да. Жок деп аласың. Мен байкем мени Аришка деп эркелетет. Аришка дейт. Ари деп мени апам менен атам айтат, жолдошумдун аты. Жок, ошо менин үйүмдөгүлөрдү айтайын деп аткам да, Ари деп айтат. Сен билем деп кыйын болуп каласың да. Аришка дешет. Менин Инстаграмда деле, ТикТокто деле Ариша Исакова деп турат. Менин мамам Аришка деп эркелетчү, менин үйдөгүлөрүм Аришка деп эркелетет. Мен сурам. Аскарды алгач көргөндө кандай ойдо болдуңуз эле? Ошо алгач көргөн ошо эле кес болчу. Анан бул бөлөкчө жүрөт экен. Демек, чыгармачыл адам дайыма изденип жүрөт, элден айырмаланып жүрөт. Анан ошо мен байкелериме окшоштуруп койгом. Эмнегедир? Кээ бир жерин улуу байкем тартса, кээ бир жерин кичүү байкем тартып, кызыкчылыгы менен кичүү байкем тартып, ама жалжактап жүргөнү менен ошо эме улуу байкем да. Ошонусу менен мындай, билбейм, жылуучураган. Так, үчүнчү суроо мага берилген. Аринанын телефонунун экранында кандай сүрөт турат дейт. Аринанын телефонунун экранында өзүңдүн эле сүрөтүң турат? Азыр көрө эле. Негизи могу нерсе турат. Ушул турабы? Ушул турат. Эмне себептен? Анткени азыр кинопроект болуп атат. Ал жерге өзүңдүн сүрөтүң койгону болбойт да. Анткени ар кандай ляп болуп калат. Ошол себептен бирок мен азыр көрсөтөм. Менин могу сүрөтүм турчу. Мен ушул сүрөтүмө айтып. Жок, негизи ушул турчу да. Негизи ушул турчу. Киного деп Кинодон алдырып салат. Анткени аякта образ мындай мушташкан кыздын образы, аны биякта мынтип турам, ошол себептен. Бирок тура эле таптым. Бирок тура эле таптым. Кийинки менге Аскар эң көп Аскарды көп эң көп эмне кыжалат кылат дейт. Биринчиден да алгансың, бул нерсе көп эле нерсе кыжалат кылат. Эгер мени алганда, мен аябай жаймын. Мен жай жейм, жай кийинем, жай чогулам. Бирок Аскар аябай тарс жыйнак, шар жүргөн жигит. Мени кичине болсо дагы кичине өзгөрттү, бирок азыркы учурда деле мен бала кезимде кандай болчумун, азыр деле ушундай чоюлчаакмын, 2 саат эзилем. Бир нерсени жасаганда кечке, бирок майын чыгара жасайм да. Анан ушу чогулган жактан болбойсуң, кечке күтүп берем, болбойсуң деп ошол жактан кыжалат болот. Анан мен азыркы учурда машинага отурганда даярданып, кийинип чыгам да, машинага отуруп бир жакка жеткенче боёнуп барам. Машина ошо мен үчүн эме болуп калган да. Анан да эмне кыжалат кылат?
Кошумчалай кетейин мен. Ооба, туура айттың. Бирок негизи Арина өзү жай. Эзилчек. Чынын айтыш керек, туурабы? Ооба, эми Ошол мени кыжалатып калат. Постоянно кечигип келет. Постоянно кечигип келет. Бүгүн деле кечигип келдик. мен пункттай алдым эмесмин. Бул менин айыман кечирим сурайм. Сенин айыңан кечигип келдик. Ооба. Ооба, ошол мени кыжалатып калат. Так, мага берилген суроо. Бир күндүн ичинде Арина кандай сөздү көп колдонот? Мен негизи аябай көп сүйлөйм, кайсы бирин жаттайын. Бир күндүн ичинде могу сөз деп айта албайм, бирок биздин үйдөн эң көп сүйлөгөн Арина. Кайсы? Кайсы сөз? Билбейм, менин жанымда жүргөндө жануу деген сөздү көбүрөөк кичине. Ооба. Туура. Анткени мен жануу деп кайрылам. Атынан ачым келгенде Аскар деп калам. Бирок ата-энесинин көзүнчө деле мен жануу деп айта берем, атам апам деле көнүп калды ага. Анан эң көп сөз ушу кайрылуудан жануу эле чыгат го дейм. Анан болду. Анан сезимдеримди айтам. Сезимдерим күндө эле кайталанар. Айта берем. Жакшы көрөм, сагындым деген сөздөрдү көп айтам. Кийинки суроом. Аскардын жакын достору алар менен канча жылдан бери дос болуп жүрүшөт? Аскардын достору негизи аябай көп. Бирок жакын досун билем мен. Жакын досу менин оюмча бул Бактияр Шаршымбаев, агай деп деле билесиңер, актер. Экөө театрга келгенде жаңы кыжы-кыжы болуп кеткен, футболдун айынан байпак футбол ойношчу пайели. Ошондон анан ошондо эң биринчи келгенде экөө тең бойлуу, экөө тең кирсеген, сенден кетти, менден кетти урушуп кетип, анан ошондон кийин аябай жакшы дос болуп кетишкен. Ал ошо театрга жаңы келгенде мен билбейм, Бактияр же кичине кечирээк келдиби, же эртерээк Чогуу келген. Чогуу ооба. Анан ошондон бери эле экөө жакын дос. Мындай Аскардын достору көп. Классташтары мектептен бери, группалаштары окуу башталгандан бери ошо жакын досун Бактияр деп билем да. Анан дагы бир нече актерлор да бар, кесиптештер, бирок мындай жакыныраагы мен үчүн билбейм, Бактияр деп ойлойм да. Ага, негизи жакыныраак, жумуштан жакыныраак. Жумуштан жакын, көп убакыт сен ошол жакта өткөрөсүң да, ошол себептен айтып атам да. Бактияр, ага. Так, кийинки суроо. Чочун кишидеги Аринанын образына кандай көз караштасыз дейт. Чочун кишиде Арина Зинат, Зинат деген каармандын ролун ойнойт. Көз карашым билбейм, жакшы эле көз караштам. Эми биз ошол бир чөйрөдө болгондуктан бири-бирибизге көз карашыбыз түшүнүктүү эле карайбыз да бири-бирибизге негизи. Ошол туура эле көз караштам негизи. Жакшы эле чыгаргансың, бирок. Чынында ачык айта элек, ал тууралуу биз сүйлөшө элекпиз негизи, образ тууралуучу. Анан азыр биринчи жолу болуп атам. Чочун киши сериалын бирок толук көрүп бүтө элекмин мен. Анан толук көрүп бүтүп туруп анан айтсам болот да, азыр көргөн жериме чейин айтсам, жакшы эле көз караштам. Мен үчүн негизи Аскар биринчи критик. Аскардын сынынан өтсө, демек иш ийгиликтүү өттү же иш семейный критик да. Анан душман сүйүп айтат, жакының күйүп айтат дегенде экөөсүнүн оюбуз бир эле да, анткени экөөсүнөн кесиптешпиз. Бул деле башка кесиптештер менен, башка кыздар менен деле аткарат, мен деле башка жигиттерим, бирок биз бир чөйрөдөн болуп аткан, бирибизди тааныйбыз да баарыбызчы. Ошол себептен биз жашоо менен съемканы бөлө билебиз. Карманым Зинат тура эле деп алгансың. Биз чогуу эле көрөбүз сериалды, эмеден сатып албайбыз, приложениени сатып албайбыз. Кадимки карапайым элдей эле жума сайын күтүп отуруп көрөбүз. Ошо. Кийинки суроо. Ал үйдө эч качан ыргытпай турган буюм дейт. Эч качан ыргытпай турган буюм? Сен ыргытпай турган буюмуң менимче бул футболка болушу мүмкүн да. Эгер кийим жакта айткандачы, буюм билбейм. Аскар негизи эле жыйнак, анан ашыкча бир нерсе болуп турса, өзүнүн бир эле полкасы бар, ошока кийим барып атып кетет да. Меники андан 3-4 болуп кетет, мен кийимим көп. Анан ыргытпай турган ушу
бир эле футболканы көңгөрүнгөчө кийип жүрүшү мүмкүн. Ыргыт алчы десе жакшы эле деп кийип алышы мүмкүн. Ыргытпай деген неме мындай чытап салуу дегендей. Муну кичине жаңырта алчы деп, мисалы атаң үйгө футболка алып берсең, муну жашоого кел да деп, мисалы көчөгө кийип кетип калышы мүмкүн. Үйдөн бир эле футболканы кийип жүрүш мүмкүн. Мен негизи кошумчалай кетейин. Өзүмдүкүн ыргыта албайм. Арина айткандай. Өзүмдүкүн такып ыргыта албайм, бирок өзүмдүкү болбой калганча кийип жүрө берем. Бирок үйдөгүлөрдүкүн айылга барганда, мисалы жарабай калган, жарап турса деле ошолорду бат эле ыргытам. Бирөөнүкүнөн кутулуу жеңил да сага. Өзүңүнкүнөн кутулуп аткандай болсоң. Так, Аринанын тасмадагы алгачкы образы жана өзүнө жаккан дейт. Алгачкы образың. Образ же балким негизи эле кино жагында, же балким театр жагындабы. Акшоолодобу да? Жок. Эмнеде бул? Театрдабы же кинодо же жалпы алгандабы балким? Жок, эмеде го дейм. Кинодо болуш керек. Эмне жаккан же жакпа? Эмне болду суроо, мен түшүнбөйм. Аринанын тасмадагы дейт. Алгачкы образы жана өзүнө жаккан дейт. Алгачкы образың ошо Акшоолодогу да, Алгачкы образың? Же башка болобу? Жок, алгачкы образ Акшооло дедиң. Дальше кайсы өзүнө жакканды деп. Алгачкы образы ошо Акшоолодо, ким экенин билбейм, бирок өзүнө жаккан образы алгачкылардан билбейм, өзүнө жаккан азыр могу чет элдик Өзбекстандагы образы өзүнө жакты го деп ойлойм да, бирок өзүнөн сурап көргөн эмесмин кайсы образың жагат деп. Мен үчүн ошол болуш керек. Эми чоң проект болгонгобу же чет мамлекет болгонгобу ошол болуш керек, Туура эле. Алгачкы эгер образды алганда Акшооло мындай элге көбүрөөк таанымал болуп калды, бирок Акшоолого чейин деле тартылып келчүмүн. Анан эң алгач образым меники 2014-жылы тартылган Одноклассники KG деген тасма болчу. Мен айтпадым эле чачым сарыга боеп ошо киного тартылган. Одноклассники. Эң алгач 18 жашымда мен ошо киного тартылгам. Бирок мен аны образ деп деле айта албайм, ал эпизодда мындай эле образ катары элге таанылып калган, бул ошо Акшооло сериалы окшойт. Анан мага жаккан образ чындап эле ошо Өзбекстан менен биргеликте тартылган. Биргеликте эмес, эми Өзбекстан тарткан тасмага мен ошол жака аткарып калдым. Бул башкармандардын бири болуп калат. Мага тажрыйба катары өзүмө алган жагыман аябай жаккан. Бирок аны да көбүрөөк көркөмдөп койсо балким андай деп жатып калат элем. Бул тасмадан да. Бирок сахнадан мен ошо Ашу спектаклинде Аскар менен ойногом, Кадичаны. Кызыл жолук жалжалымда. Ошо эң жакшы көргөн каарман, кинодон деле ашып кетет болуш керек. Эң жакшы көргөн каарманым ошол болгон. Мен жан дүйнөмөн төгүлүп ошону иштегем. Театрдагы, Театрдан, даже тасмадан да ашып кетет ал. Каарман катары, мындай образ катары алса. Ошо. Аскарды тасмалардан баш тарт деп кызганган учур болду беле? Жок. Андай учур болгон эмес. Андай тасма боло элек дейсиң. Депчи. Мен азыр өзүмө ылайык кылып окуттум монучу, көрсө Аскарга да. Андай учур болгон эмес, бирок биз бул тасмага түшүп жүрүп анан болду тартылба деген учур болгон эмес. Биз алдын ала бир проект болуп атса, кастинг болуп атса, биз сценарийин бирибизге дароо көрсөтөбүз. Мындай жери бар экен, мындай жери бар экен, кандай деп ойлойсуң дегенде бул болбойт, бул болот деп бирибизге эме беребиз, уруксат беребиз, жана бербейбиз. Ошо. Бирок бир мондай тасмадан баш тарт дейм болобуз. Мен алга кыймылда дей берем, мен сага ишенем дейм. Жыргап барып кели, мындай сонун иштеп кел деп эле кой берем. Билбейм. Так, кийинки суроо, Арина мамиледе кандай дейт? Негизи биздин үй бүлөдө мамиледен Арина жакшы да. Арина мамиледе аябай жакшы. Мен анча эмесмин мамиледе. Арина мамилени аябай баалайт. Балдарына, мага, менин үй бүлөмө, өзүнүн байкесине болгон мамилеси аябай жакшы да. Мамилени баалайт да. Ошо.
Чындап эле мен өлө тактильный адаммын, өлө эмоционалдымын. Кичине болсо эле мына көз жашым эметип кетти. Мен көрсө апам да ушундай экен да, жолдошум эмес. Бир нерсе болсо эле ыйлайт сразу. Мен деле ошондой каранып турам. Бирок ал да карманып өтөт. Мен ошо кучактаганды, мынтип эркелешкенди эле жактырат экенмин. Таскары болсо тескерисинче канчалык алысыраак турсаң, канчалык азыраак сүйлөсөң, ошол көбүрөөк жагасың да. Бирок эмне болуп мени алып алганын билбейм. Так сен айттың, Аскардын кыялындагы образ. Аскардын кыялындагы образ мен чындыгын айтканда билбейм. Анткени мен негизи сага кандай түстөр жагат, сага кандай жыттар жагат, сага кандай күлбү, кандай шаар, ушунун баарын сурай берем, бирок Аскар мага ачылып айтып бере албайт. Же өзү кыялданбайбы, же Жок, оң же терс экөөнүн эле таап койду. Мисалы, кайсы каарман деп ойлойсуң? Мен сени негизи чет өлкөлүктөрдүн тасмасынан көрөм. Мен сени керек болсо Голливудка чейин көрөм да. Сен аябай көп кырдуу, органичный актёрсуң. Сен гибкий актёрсуң. Сен укмуш комедиядан укмуш трагедияга чейин ойной бересиң. Мен ага көзүм жетет. Мен ар бир сахнадан сени көргөн сайын, театрдан мен биринчи жолу көргөндөй, башка бир адамды көргөндөй эле мындай укмуш мындай бир башкача боло берем да, башкача сезимде боло берем. Кайра жок, мен өзүм сезимдеримди айттым. Кайра баш билбейм, мындай жаңыча, жаңы сүйүп, башкача жагынан сүйүп, ушундай да таланты бар турбай деп мен дагы азыркы күнгө чейин таң калып келбейм. Ошон үчүн Аскардын колунан бүт эле келет. Бирок кыялында кандай образ же мен сураган эмесмин андан, же ал өзү мага кыялданып айткан эмес. Бирок мен өзүмдүн кыялымда айта берем. Сен кандай кыял? Мен кошумчалай кетсем, негизи мен оң же терс эле болот да, мисалы каарман, эки эле каарман болот го. Двойной деле болор, миксовой. Жок, көбүнчөсү деген, оң же терс. Мен негизи театральный училищада окуп жүргөндөн бери эле мага негизи оң каарман жакпайт да. Жеңил эле мындай бир линия оң каарман негизи жакшы, бирок мага оң каарман анча жага бербейт. Анткени оң каармандай бир линия менен эле мындай кете берет да. Терс каарман мага жагат да. Бирок азыр көп кинолордо жалаң ошо терс каармандарды ойной берип, мага азыр терс каарман наоборот жакпай калды да. Бир тамашаны оң каарман ойногум келет да. Бир тамашаны айтып кетейинби? Комментарийлерин оккон. Ушу Зыйнат менен Дамир экөө издешпей табышыптыр деп айтканчы. Экөө тең таң алдында Дамирди тилдесем, азыр чочунда тилдеп бүтпөйм, Зыйнатты экөө издешпей табышыптыр. Жо негизи биринчи, эң чоң биринчи проектинде кандай образ жаратсаң, ошо эчип көбүнчөсү ошондо эчип кеткен да. Арина менен болгон кайсы окуядан уяласыз дейт. Бизде уяла турган деле окуя болгон эмес. Биз бири-бирибизден уялбайбыз. Уяла турган окуя болгон эмес бар. Билбеймиз. Менче болгон эмес го дейм. Уяла турган окуя жок. 8 жылдан бери турмуштабыз. Анан 8 жылдан бери эмнени гана көргөн жокпуз. Ошол себептен уялбайбыз, короче. Мынтип ойлонсоң деле жок. Биз ачык шайыр эле жүрөбүз, ошол себептен билбейм. Мен кийинки суроом. Аскардын өзүнө кайсы качкан сериал же тасмасы өзүнө жагат дейт. Менче укмуш жагат деген балким тасма же серия жагара элек. Менин оюмча баары али алдыда, балким алдыда дагы деген бир тасма чыгып калар. Бирок өзүнө жаккан мен билбейм, мен азыр жаңылышым мүмкүн, бирок бүт эле каармандары терс болуп келип атат. Экөөбүз бир эле терс эмес, экөөбүз тең терс эмес каарман кыска метраж тасма болгон. Анан билбейм, менче жарала элек го дейм андай образ. Андай роль жак, аябай укмуш мага жак деген роль боло элек окшойт дей берем.
Сен кайсы өзүң кайсы жагат негизи? Образдардан да. Сериал же кинодон? Сериалдан мага ошо биринчи таң алдында сериалда образым жагат. Бирок башынан аягына чейин эмес, жарымынан аягына чейин да баш жагы жакпайт да. Анткени мен башында жаңы келгенде эң чоң биринчи чоң проект болуп атканына байланыштуу аябай жүдөгөм. Бузучу болуп атпады эле. Же кире албай ушул аябай жүдөгөм да, ошон үчүн баш жагы анча жага бербейт. Тасмаданчы? Тасмадан Каникул, разбой, там, билбейм кайсы. Каникулго дейм азыр. Жагып турганы азыркы учурда. Азыркы учурда. Булай айтпай Кичине көбүрөөк жаккан ошо каникулу да. Таң алдында да. Бирок ал деле терс карман да. Бирок комедийный да. Комедийный. Аскар айтпай кыйналган эмеден депчи, съемкаданчы биринчи жартысына чейин деп. Мен анда жаңы төрөп келгем. Ошондо жаңы айылга көчүрүп, ошондо кыйналып турган кезибиз болчу негизи эле. Анан пандемия болуп, бүт жолдор жабылып, окуш бир эме болуп аткан. Ошо. Аринаны жактырарыңды качан билдиң дейт. Аринаны жактырарымды качан билдиң? Аринаны мен башында биз дос болуп жүрдүк, дос болуп жүрүп, анан ортодон бул Казакстанга кетип калып, анан ошо Казакстанга кеткенде биз ага кеткенге чейин күндө жолугуп, мындай дос болуп жүрчүбүз да. Анан ошо Казакстанга кеткенден кийин сүйлөшпөй калганбыз. Мен ошондо жактырып турмун да. Азыр ойлосомчу. Анан Казакстандан келгенден кийин бул мен айткан эмесмин буга, мен сени жактырдым деп, бул өзү билип койгон. Билип коюп анан мага айтып, анан ошондон анан уланып кеткен биздики. Ооба. Мен негизи достукта эле көрчүмүн, анан бирөө жактырып калса, ошо достуктан кетип барып эле бирөө жактырып калса эле болду. До свидания деп койчумун да. Анан до свидания десем да кетпейт. Жок, мен жактырып калганымды мен өзүм айткан эмесмин. Мен билип калгам. Курбуз. Бул билип калган, мунун курбусу Мадина деген. Сен жактырып калды окшойт деди. Мен жок, мага жакпайт ал. Мага чындап эле жакчу эмес бул. Мага чындап эле жакчу эмес. Койчу, мен жок деп анан сен эмки эле жолукканда байкап көрсөң деди да. Анан байкасам эле өзүнчө эле бөлөкчү. Анан ошондон жолугуп, андан кийин токтотолу достукту деп туруп Казакстанга кетип калып келгенден кийин экөөбүз сезиптирбиз, бирибизге байланып калгандан кийин. Ошо заматтан, ошо мезгилден баштап биз сүйлөшүп атып, бир айга жетпей 3 жумада үйлөнүп алдык. Ошо. Туура эле, бүт эле. Макта суроонун немеси калып калыптыр. Дамир менен Аскардын окшоштук мүнөздөрү барбы дейт. Дамир менен суроону көп берет. Мен негизи эле каарман, эмне кайсы каарманда ойнобосоң деле окшоштуктары, анан кыйынчылык деген суроолор көп болот го. Дамир менен Аскардын окшоштуктары эмне деп эле монтип эле ошо кебедеси эле окшош болбосо, анткени ал Аскар эле да. Дамир менен мүнөздөрү Аскар эки такыр башка. Дамир аялын сабайт. Дамир аял киши катары мамилеси аябай начар да. Аскар болсо үйдөн сөгүнбөйт, ичпейт, чекпейт, балдарды өзү жеткирип, өзү алып келет мектепке, садикке, үйдөн оокатты биз тең жасайбыз. Мен мисалы чаң соордуруп койсом, полун жууп коет, бүт оокат тең кылабыз. Бирок бул деле дивандар жылдыр десе, мен деле эркектей алып көтөрөм, мисалы. Тең бөлөбүз бүт эле нерселерди. Анан Дамир менен Аскардын такыр окшоштуктары жок. Жок. Окшош жок. Просто Аскар ойногон и всё. Барбы окшоштук же? Окшош Билдегенде болбосун. Жок. Дамир кол көтөрөт, Аскар кол көтөрбөйт. Аскар эркектердин жакшы бир образеци менимче. Кийинки суроо: чоочун кишиндеги зыйнат менен Аринанын кандай окшоштуктары бар дейт. Дамир менен Аскардай эле, биягы деле эч окшоштугу жок. Аякта зыйнат кимдин, Толкунбектин эмеси болуп атпайбы? Жалпак тил менен айтканда ойношуда. Ооба, бизде андай жок, Аринада андай жок. Зыйнатка такыр окшоштугу жок да.
Мен окшоштурбайм. Окшошпойсуң да. Жок деп алгансың. Жок ой. Мен эмеле да, сүрөт тарткандыгы эле мени азыр көп комментарий келет. Сиз чын эле сүрөтчүсүзбү жашоодо деп. Аябай көп келет. Эми мен чиймелеп тартып, портрет тартам, пейзаж тартам. Бирок мен билимим жок, мен көлөкөнү туура бере албайм. Берем, бирок туура бере албайм. Мисалы, расчет. Бирок негизи ошол жагы окшош экен негизи. Сүрөт тарткан жагы жакшы тартат негизи. Жакшы тартасың. Мен аны моюнга албайм да. Бираз да сүрөтчүнү окутуп койсо жакшы эле тартып кетесиң деп ойлойм да. Негизи тартасың да. Ооба. Алгач экөөсүн портретибиз тарткан бир сүрөттөн. Ошо дагы деле турат үйдө. Арина менен баш кошкондон кийин эмнени үйрөндүңүз? Дүйнөгө болгон көз карашыңыз кандай дейт. Өзгөрдү дейт. Арина менен баш кошкондо мен бойдок жүрө берип анан үйлөнгөндө кадимкидей өзгөрөсүң, ойлоносуң, жашооң дагы өзгөрө баштайт. Анткени баягы бойдоктогудай болуп мындай ээн эркиндик, анан ар жак бер жак жыргап жүрө албайсың да. Ойлоно баштайсың да. Анткени жоопкерчилик болот. Сен жооп бере турган жаныңда келинчегиң бар. Ошону үйрөндүм. Анан балдардын, мисалы өзүмдүн апамды элестеттим. Бизди кандай багып чоңойткон, менин келинчегим менин балдарымды кандай кылып чоңойтот. Ошолорду көрдүм. Эне дегенди көрдүм да. Балам бала болгондо билесиң деген сыяктуудай макал кылып койсо болот экен да. Ооба, ошондой. Бытабы жактан эмне үйрөндүм? Мен мисалы эзилип жүргөндө батыраак кыймылдап, батыраак тамак ичкенимди кичине үйрөндүм го. Бытабы жактан. Мен мага кошулуп бат-бат кыймылдагандыбы? Жок, ошондой сыяктуу дагы менден эмне алдың? Менден эчтеке алган жокмун албаска. Эзилчектигин эле алдым да. Жок, мен башында аябай эле эме болчумун да, эрте туруп, аябай эрте кыймылдап, бат-бат кыймылдап анан азыр Аринанын темпиндемин деп айта албайм, бирок Аринадан бир аз кичине батыраакмын, бирок мунун темпине кичине кирип кеткем да. Акча жагынанчы, мисалы, Аскар эме болчу да. Акча катуураак болчу. Катуураак? Ооба, мындай үйдө туруш керек акча, анан бир нерсе болуп кетсе, анан тыйынтса мынтсе акчаны мындай биз күнүмдүк жашоого эметебиз го. Мен мисалы тапкан акчамды эле дароо ошол күнү эле чачам да. Жашоо бир эле, бүгүн жашап эртең эмне болосу ким билет, давай деп балдарды тек калып барып, бияка калып барып бир нерседен өзүңөн аябоо деген нерсе бар, билбейм, ошону алдыңбы менен алган жоксуңбу? Мен деле негизи кармай албайм го акчаны. Балким мен алгандан кийин билбей калдым. Аскар менин канча кыялымды аткарды. Эң чоң кыялым бул мен атасыз өскөм да. Анан мен улуу байкем атадай эле болуп калды, бирок эми байке да бар элчи. Мамам өзү жалгыз бакты, үчөөбүздү. Анан эми турмуштары кандай болот? Мамам ажырап калды, кичүү экемин ажырап калды. Эң чоң менин кыялым бул эркектин чыныгы мээримин көрүү да. Ата жактан, байке жактан көрүп жүрдүм, бирок мен ата деген эмне билчү эмесмин. Анан өзүмө момундай кылгам да. Мен жолдошум кыялданчымын. Мен жолдошум ошо толук үй бүлөдөн болсо экен, менин балдарым чоң ата, чоң апа деген нерсени билсе экен деп, анткени мен аны да билбей калдым. Анан Аскар менин ошо эң бир чоң кыялдарымдын бирин аткарды. Бул ата деген эмне экенин көрсөттү да. Күндө үйдөн чарчап келсе да, жумуштан чарчап келсе дагы үйгө келип жатып алып балдар менен машинка ойнойт, топ ойнойт, бир нерселер жасашат. Мен ага нервим чыдабайт да, мен өзүнчө отурам, өзүнчө моментип коюпчу, бере турган жерин тарбайм, берем, мээримимди төгөм, кучактайм, өбөм. Бирок мен балдар менен көп ойноп отура албайт экенмин. Анан Аскар мисалы тарбия жагынан көрдүм. Ата деген ушундай турбай, мен ойлочумун, ата деген негизи кереги жок окшойт депчи. Атасы өссөң ушундай ойдо болуп кеткенсиң да. Анан мен Аскарга да айттым да, сен мен үчүн байкемди да толуктап бересиң, атамды да толуктап бересиң. Мен сени эркектин бүт идеалын сенден көргүм келет депчи. Анан Кудайга шүгүр ошол нерсе, мына эки уул, эки эркегибиз бар. Уулусу мектепте, кичүүсү бакчада. Экөө тең
мээримден эч мындай атанын колдосубуз өскөн жок да, атасынын колдосу менен өстү, чоң атасынын тарбиясы менен да өсүп келатат. Мен Кудайга шүгүр ошо эң чоң кыялдарымдын бири аткарылды. Демек биздин ортобузда ынтымак, ошол колдоо, кесиптеш болгонубуз менен бири-бирибизге түшүнүк, ошол ар дайым кызыкчылыгыбызды баалап, убактыбызды, сезимдерибизди сыйлап баалап келе берсек, менимче алдыда да толтура кыялдарым, аял кишинин кыялы бүтпөйт. Ошон үчүн алдыда да толтура кыялдары бар. Мен ишенем экөөбүз чоң бир ийгиликтерге жетебиз буюрса. Каалаган жерде любой максатыбызды бири-бирибиздикин аткарып колдоп бере алабыз деген ойдомун. Кудайга шүгүр, ошо эң чоң максатымды Аскар аткарып берген. Эми үй алып берсем, машина алып берсем болосун. Үй алалы да. Үй алалы. Кудайга шүгүр. Ден соолугубуз бар, балдарыбыз аман эсен. Кудайга шүгүр, ата-энесиздер. Ошо, шүгүр, ыраазымын сага жан. Рахмат. Ошо. Сеники? Эмне сөзүң бар? Мен да кыялдарымды айтып кетейин мында. Мен кайсы кыялдарыңды аткарып кеттим? Сен? Мен негизи кыялым десем кандай? Бул Арина мага жардам бергенди мен кыял катары эсептейм да. Мисалы мен уялчакмын да, аябайчы. Аябай уялчакмын да. Мисалы ошол жагынан мага Арина жакшы мындай түрткү болуп берет да. Мисалы ошол мен кыялданып турам, бирок ошону уялып кыла албайм да. Кыла албай турганда Арина мага келип жардам берет да. Мисалы бара турган жерге мен барбайм, качай баргым келбей атат деп койсом, бул мага наоборот, мага жардам берип, наоборот барсаң момундай болот, монтип айтсаң мындай болот, тиңитсең дегенде ушундай жагынан жардам бересиң да. Ошол менин кыялдарымдын бири ошол эле. Башка кыялым кандай? Ошол. Эне катары жакшы элеби? Ооба, эне катары жакшы. Жубай катары жакшы. Кыялдангандай эле. Бул негизи кыялыңда кандай болчу десем, кыялданганда жетишпей калганда эле үйлөнүп алганбыз десем, анан ошого кызык болот. Монтип кыялданып кетти эле үйлөнүп алган деп. Мен кыялдангандай эле келинчегим бар. Келинчегимди келечекте бойдок кезинде ушундай эле кыялданып, ушундай эле элестетчимин. Кудайга шүгүр. 2 балабыз бар. 2 балабыздын жакшы апасы бар, Арина деген. Ошо. Менин кыялым орундалган. Сага рахмат. Ошо. Иштешкенге кубанычтамын, балас. Эфирге да араңда зор келди. Негизи мен негизи көп эфирлерден барбайм да. Отказ беретин бусу. Эми бул архивде калат да. Мага кыял берип, артыман түркүлөп турган ушул Арина. Ой, бас деп атып. Биз негизи дагы деле бирибизден уялабыз, чын айтсачы. Мындай ашыкча бир нерсе сүйлөдүк, көзүбүзгө каралбай эле биринчи жолуккандай өзүнчө эле. Мындай менимче бул эң сонун сапат да. Биз өмүрүбүз өткөнчө, эгер Кудайым бизге ошончо убакыт берсе, эгер экөөбүз ынтымактуу жашап, жана суроого ушинтип айтып кетиш керек экен да. Арина менен болгон кайсы окуядан уяласың деп. Өзүбүздөн бири-бирибизден уялабыз. Ошо биз сүйлөшкөнгө жетишпей калгандыктан балким кыз жигитте эле жүрө беребиз, көчөдө делечи кол кармашып коюп, жаным деп. 2 ай эле сүйлөшүп туруп. 2 ай эмес, биз ошол 1,5 ай. Мындай таппай бирибизден мындай сөз сүйлөшөбүз деген мезгилде 4 жыл анан 5 жыл сүйлөшкөндөр бар го. 3 жумадай сүйлөшүп эле. Ошондой эле сүйлөшүп үйлөнүп алганбыз. Үйлөнүп алдык. Ошол. Ооба, Кудайга шүгүр. Балким да кийин эфирде да бирибизге ачылабыз, бирок барсак да. Ошо сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык. Салай YouTube каналы Лавис программасы. Биз менен болгонуңуздарга ыраазычылык. Чоң рахмат.